Амансыздарбы мекендештер? Кээ кардарлардын одобрениясы көпкө көттүрсө, кээ ачкычыны көпкө түшөт. Бул кардарыбыз одобрениясын деле көпкө күткөн жок, ачкычын деле көпкө күткөн жок. 26-июнда Транскапиталда болуп өткөн, өзүнүн официальный жумушу жок, бирок созаемщиги бар болгондуктан одобрение алып, турак жайды көргөндө 3 турак жай көргөн. Кээ кардарлардын көптөгөн үйлөрдү көрүп туруп, анан биринчисин тандаса, кээ 3 үйдүн акыркысын тандайт. Үй болсо Балашыгада жайгашкан, 2 бөлмөлүү, квадрат метр 44. Ал эми баасыны болсо алдыда көрүңүздөр, бирок негизи Балашыгада биз көптөгөн мекендештерди турак жайлуу кылганбыз. Бул жакта баасы ыңгайлуу. Анан Москвага эң жакын областтардын бири болот. Айланасын карасаңыздар, ушул жакта эле жайгашкан турак жай өзү. Кардарыбыздын үйүнө барабыз. Чогуу күбө болосуздар, кандай үй алганын көрүңүздөр видеонун аягына чейин. Кардарыбыз канча үй көрдү, эмнесини көпкө күттү, одобрениясыныбы же болбосо үй тандаганга келгенде кыйынчылыктар болду. Мунун баарын сиздерге жооп берет. Ал эми үйүнү чогуу көрөбүз, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жана дагы сизде дагы мындай мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын жараны болуп туруп, официальный иштебесеңиз дагы, официальный жумушу бар бирөө жарымды тууган уругуңуз болсо же досуңуз болсо, доходуну көргөзүп, сиз дагы Россия аймагында турак жайлуу болгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анда кеттик, үйүнө дагы барабыз. Балашыганын так ортосунда жайгашкан, бул жагында МФЦ бар, бул жагында өзүңүздөр көргөндөй парк. Азыр үй жагына кеттик. Нурсултандын үйү болсо дал ушул домдо жайгашкан, кирпичный үй. Анан Нурсултандын багына садиги прям жанында экен, тушунда эле уже садик да. Ал эми турак жайды көрөбүз десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ушул домдун 9-этажында жайгашкан. Ремонту дагы жакшынакай. Ошол биз менен болуңуздар. Нурсултанды куттуктап коюңуздар. Ким куттукпаган болсо, ал дагы турак жайлуу болсун дейт элем. Биз менен болуңуз. Смотри, вот здесь, когда закрываешь, надо, чтобы он так ровно стоял. Пришло. Вот через год нажал, и тут видишь, и кушай. Ну, вот это, я тут, наверное, и кушай было. Жыйырма 6 июнь күнү болгон сделканын ачкычыны бүгүн 2 июлда
алдык. Акприон передачага да кол коюлду. Кардарыбыз Нурсултан ушундай 2 бөлмөлүү балашыкада турак жайга ээ болду. Эмоциясыны, сезимдерини, процессти сиздер менен бөлүшүп кетсин. Нурсултан кандай эмоция болуп атат, кандай сезимдер болуп атат? Так, саламатсыздарбы, кыргыз элим, мекендештер, баарыңыздарга салам. Москванын балашыкасынан. Эмоциядан айтып кете турган болсок, эми мына ачкычты колубузга алып, 3-4 эмесин алып, мына 10 мүнөттөй болгондой го дейм. Анан ошого өтө кубанычтамын. Кубанычка чек жок. Ушул күн келиптир. Ушу Москвадан, балашыкадан үй ала турган Алла Таала насип этиптир. Ошого баарыңыздарга ушул күндө ушундай үй, ушундай күндөр, ушундай моменттер насип этсин. Алладан сурап эле, бир эле оюбузду коюп туруп эле алдыга карай максатты коюп ишти кыла берсек, буюрса Алла Таала берет экен. Эми ала бере турган Алла Таала, ала турган Алла Таала да. Анан ошого таза иштеп эле эмгек кыла берсек, буюрса баары жакшы болот экен. Главное ден соолугубуз болуп эле, ошо ата энебиздин дуасы менен, Алла Тааланын эмеси менен, өкүмү менен ушундай үйгө жетип отурабыз. Ушул Самара Нурматованын командасы менен, Зульфия эже менен, мына Альфия менен буюрса жакшы ийгиликтерге жетип, мага мына 2 бөлмөлүү турак жайды алып, квартираны алып беришти. Мекендештер анан айтып кетилгендей эле буга чейин кээбиркилер одобренияны күтүп калат, кээде болот одобрения кеч чыгып калат. Албетте баардык кадрлар менен келишим түзгөндөн кийин баардыгынын ишини бат бүтүргөнгө аябай аракет кылабыз да. Бирок кээде болуп калат задержка, күтүүлөр, баягы андайлардан баарынан өтөбүз. Анан ар бирөөнүн ишине, жүрүшүнө анан кийин жолуна дагы жараша болот. Нурсултандыкын айтсам, официальный жумушу жок. Кыргызстандын жараны созоемщик болгон бирөөсү бар экен. Одобренияны канча күттүң? Көбүнчө одобренияны күттүңбү же турак жайга көбүрөөк убакыт кетти сенин? Мен экөөнү тең көп күткөн жокмун. Мен барып Самара Нурматова менен 5-10 мүнөт сүйлөшүп эле, анан макулдап эле кечиндеси контрактты түздүк. Канча күттүм? Мен общий мына азыр бир 2 айга жетпеди го дейм. 2 айга жетпей эле калды, бат эле болду, бүт эле. Одобрение деле, квартираны бир 3 эле жана айтып кеткендей эле бир 3 эле квартира көрдүм. Ошо 3-үчүсү мына. Анан буну хозяиндагын чечен экен, жакшынакай бүттү баягындай комуслугаларını төлөп, мына көрсөтүп, номерин жазып алып, если что проблема болсо айтасың, мен мына жерде эле жашаймын деп түшүндүрүп берип кетти. Анан азыр үй 9-этаждан болгондуктан кичине үй жабык турат экен, ысык, өтө ысып атабыз. Москвада 35 градус, ошого тура түшүнөсүздөр, жылтырап калдык уже биякта. Анан мекендештер неме дейт да, көбүнчөсү эле анан үйгө келгенде кээбиркилерге чындап эле азарт болуп калат да, жакшыраак үй чыгат же мындай болот, же элдин советтерин угуп кетет. Анан кээбирки кардарлар баягы көргөн үйлөрүнө маани берет дагы, баягы киргенде эле уже меники деген сезим менен кармап калат дагы. Ошол үй менен сделкага чыгабыз көбүнчөсү. Бул үйдүн ээси дагы мусулман улутундагы чечен, мисалы үчүн Нурсултандагы бир 10 күндө эле документтери дагы баары даяр болгон эле бат-баттан чыктык да. Анан кээде биринчи албетте Кудайдан, мисалы үчүн насип болгон күнү кандайдыр бир оңойчулук менен эле бүтүп кетет экен. Азыр дагы сделкасы мурунку эле жумада болгон, азыр уже ачкычын алып отурабыз. Саткандар менен аябай жакшы немеде калдык, аябай саткандар дагы. Эс тоскоолдук боло турган болсо, бир любой эле бир эмеден тоскоолдук болот экен. Биздин мындай даже кече көргөнүңүздөрдөй Сбербанк картабыз жок деле мындай болуп кетти да, бат элечи, бат эле болуп кетти. Бирдемкеси туура эмес болуп калган жакта эле ошого если болбосо, ар жактан убакыт чыкмаса болбойт экен. Анан ошо болду, значит, ар жактан келди, значит, болот экен. Ошого баарыңыздарга айтып кетерим, духту көтөрүп, ниетти кылып, Алладан сурап, дуаны кылып, садаканы берип, ишти кыла берели. Анан ден соолук берсе, буюрса баары ийгиликтерге жетебиз. 2 бөлмөлүү 9-кабатта жайгашкан, МФЦси жанында, садик андан жакын, чыкканда эле домдун алдында да. Баасы болсо 6 миллион 750 түштү. Эми ар бирөөсү өзүнүн
шартына жараша жаккан үй болсо албетте биз алып бергенге дайыма көмөк көрсөтөбүз. Үйдүн документтери биздин компаниянын юристи менен текшерилет баардыгы. Качан гана баардык документтери чогултулгандан кийин сделкага чыгабыз. Саткандар дагы өздөрү келет, сиздер дагы өзүңүздөр барасыздар. Росреестрден баардык документтер өтөт. Азыр Нурсултанга дагы бир сыйра түшүндүрүп кеттим. Мындан кийин эми Нурсултан өзүң регистрацияга кое бересиң. Түшүндүң, Буюрса түшүндүм. Ошол мекендештер, сиздер дагы аракет кылыңыздар. Эгерде Кыргызстандын жараны болсоңуз, официальный жумушуңуз бар болсо, аракет кылып көрүңүз. Балким сиз дагы ушинтип бир турак жайга ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Кайрылыңыздар.